Мамлекеттин жогорку кызматында иштеген атка минерлердин сабатсыздыгы, коомдук биринчи каналга жаңы жетекчинин дайындалышы, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын куттуктоосу социалдык тармактын талкуусуна алынды. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтүүсү. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Бир нече күндөн бери жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабековдун премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке жазган катындагы каталар социалдык тармактын талкуусуна алынууда. Көп өтпөй жогорку кеңештин аппараты атайын иликтөөгө алып, документке спикердин колу жардамчысы тарабынан факсимиле жолу менен коюлган деген маалыматты таратты. Бирок ор койгон каталары менен кол коюлган документтен кийин айрым социалдык тармактын колдонуучулары бул жогорку кеңештин бүгүнкү жүзү деген пикирлерин билдиришкен. Экс билим берүү министри Каныбек Осмоналиев сабатсыздык жеткен чегинен ашып кетти. Кечеги жогорку кеңештин жана Минюстун расмий каттары мисал катуу чара көрбөсөк болбой калды. Facebook колдонуучусу Данияр Абдыбеков чуу жараткан катты төрөгө жазган эмес, антпесе ката мындан да көп болмок. Жогорку кеңештин басма сөз борбору. Facebook колдонуучусу Жылдыз Камчыбекова кат жаздың мага катасы толтура деген саптары бар бар беле. Жаздың мага катасы толтура, сүйлөшөлү деп жанаша отура. Катамды оңдоп кадырлуу болууга, түшкүндө келбек шайтандын колуна. Жаныма келсең кылчайып карабайм, сүйкүмдүү сөзүңдү сүйүү деп санабайм. Мындан көп өтпөй Бишкектин борбордук аянтына бадырайып жазылган 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен деген Бишкек шаардык мэриясынын куттуктоосу иленди. Албетте, бул асыл заттар үчүн жагымдуу болгону менен андагы ор койгон ката айымдарды эле эмес, мырзаларды дагы иренжитти. Экс-министр Камила Талиева шаардык мэриянын бизде аялзатты майрамды куттуктоосу экен. Тобо ката жазуу боюнча кырсык каптады да калды. Бир ырымын кылбасак болбой калды. Активист Айбек Турдалиев курман ыраазы болсун, урматтуу киргизстандыктар. Спикер баштаган флешмобду улай. Журналист Мирбек Асаналиев майрамыңыздар менен урматтуу айымдар, от души Бишкек мэрия катадан арылбай койдукко. Бишкектин көчөсүндө тамыры чиригенден кулап түшкөн дарактан бир адам жабыркап же каза тапса, тамыры чиригенден кулап түшкөн тилден бүтүндөй бир эл өлөт деп жазуучу Шайлообек Дүйшеев айткандай, мамлекеттин алдыңкы баскычындагылардын ор койгон каталары ачыкка чыгып жатканы элдин үмүтүн ташкап турууда. Журналист Нурдин Мотуев күндүн темасы атка минерлердин сабатсыздыгын тактоо. Журналист Айсара Тыналы кызы калпак ыраазы болсун жигиттер, эми галереяңарды картинкалардан тазалагыла. Facebook колдонуучусу Дастан Абдыралиев ошондо урматтуу деп эле айтабыз да. Активист Акбалык Жумалиева Улукбек Омокоев онлайн кыргыз тили сабагын баштабасаң болбойт окшойт. Тегиз эле курман ыраазы болсунга айланып калыптырбыз. Ошентип коомдук биринчи каналдын байкоочу кеңеши 60 жылдык тарыхы бар каналга жаңы жетекчи кылып Үсөн Жайнак уулун дайындады. Ага байкоочу кеңештин 15 мүчөсүнүн 13-ü добуш берген. Жетекчиликке ат салышкандардан сурулуп чыгып, мааракеге ийгиликтүү жеткен Жайнак Үсөн уулун социалдык тармактын колдонуучулары куттукташса, айрымдары адаттагыдай сынга алышты. КТРКнын учурдагы жетекчиси Илим Карпеков Жайнак үчүн кубанычтамын, эми чыдамкайлыкты каалайм. Facebook колдонуучусу Бакай Абдымалик НТСтин атасы КТРдин папасы болду. Twitter колдонуучусу Азамат Тынаев менде бир суроо бар, эми 2 НТС 2 КТР болобу? Журналист Махинур Ниязов Жайнак Twitterде жок экен, эми КТРдин эфириндеги сюжеттер үчүн кимди урушабыз? Профессор Каныбек Осмоналиев КТРден илим кеткенден кийин менин илим жана турмушумдун бактысы ачылар бекен. Facebook колдонуучусу Караколдук аба шайлабай эле бекитишти. Бул арада социалдык тармактын колдонуучулары Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы 8 март аялдардын эл аралык майрамынын урматына өзгөчө айрым мырзаларды куттуктаганын шакаба калышты. Анда мырзалардын аты жөнү жазылып, аларды 8 март эл аралык аялдардын күнү менен чын жүрөктөн куттуктаганы жазылат. Журналист Азамат Бакиров ой шеп сизди жаш деп ишенип жатса, эми жооп бербесеңиз жаман ойлоп калышат.
Журналист Альмира Абидинова: пахта көрчүлүктө чегим менен болсун. Биздин майрам келе жатат, бирок бирөөлөр мырзаларды да куттуктап жүрөт. Журналист Айбар Султангазиев: шаардык кеңештин депутаттары мени 8 март майрамы менен куттуктап жатышат. Журналист Каншай Мамыркулова: куттуктаганга себеп бар болсо керек. Аялдар маселесине арналган форумда экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстандын жетектөөчү кызматтарына аялдар дайындалбай жатканын айтып, буга абдан нааразыбыз деген пикирин билдирди. Ушул тапта жергиликтүү кеңештин депутаттарында 11%, парламентте 15, ал эми өкмөттө 12,5%ын аялдар гана түзөт экен. Баягы регионалдык диалогту тимеле кара түндөй болуп отурган эркектердин баарын көрүп чочуп да кеттик. Жалаң эркектер, 1200 эркектер мына туш тараптан келип басып отурушту филармонияны. Региондо ошолор эле сүйлөйт экен, ошолор билет экен. Силердин жасаган ишиңер бир тамчы сууга да тетемес экен. Мына биз ошого бүгүн күбө болуп отурабыз. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева: Роза Исаковна ошондой эле. КТРКнын жетекчисинин орун басары Шайырбек Абдрахман: кара түндөй болуп эркектер толуп алышыптыр дейт Роза Исаковна. Эртеңки майрамыңыздар менен куттуктайбыз, ай жаркын айымдар. Ак элечек апаларды, асылзат айымдарды, эже сиңдилерди келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктап, бүгүнкү эфиримди жыйынтыктайм. Үйдүн куту ар дайым сиздер менен жарык.